айтышка туура келет. Анда сен ата-энең менен жаман бирөөгө тандайбы атайлап? Жок, жаман бирөө тандаш мүмкүн эмес. Бул жерден эки бала жакшы көрүшпөсө, же болбосо бул ата-энелер тарабынан сүйлөшүлгөн иш болуп жатпайбы? Жаштар сүйлөсүн. Эмне үчүн мисалы ата-эне айткан, ата-эне мисалы кызына ушул бала чык десе, эмне үчүн кыз болбош керек? Болуш керек, э? Болуш керек да. Анткени ал ата-энеге ишенип чоңойгондон кийин ошол ата-эненин айтканын угуш керек. Бу жерде жалаң ата-эненин айтымы боюнча болуп атат. Ошон үчүн ата-эне айткан эме угуш керек да. Сен атың ким? Сен ушул кызды алып эзе аласыңбы? Ата-энең айтты да, мына кыз мага ушул жакшы келин болуп берет, ушуну балам алып келчи десе, сен ошону аласыңбы? Кеңешип көрмөкпүз да. Кантип кеңешесиңер? Жок, ушуну эле алып кел деп атат. Анан сен тиякта бир ботогөсүң бар. Сен ата-энең да ойлонду да. Мына кыз өңү деле жакшынакай эле экен, кыймылы деле жакшынакай экен деп. Анан сен эмне аласың Бакай? Ошого сен мындай ата-энең айтканын аткарасыңбы же өзүңдүн сүйгөнүңдү алып келесиңби? Мисалы азыркы жашоодо жана сүйлөшүп алгандан көрө Беркиндей бос салкын болуп кетиши мүмкүн, э? же сүйлөшүп жана өзүн жакшы көргөн кызын алгандан көрө берки ата-энеси айткан кызды алганда ошолор бактылуу болушу мүмкүн. Ал эми берки сүйлөшкөндөр бактылуу болбой калышы мүмкүн да. Ушул Бакайга ким кошулат? Мен Бакайга суроо бергим келип жатат да. Мисалы үчүн бул айтып атпайбы, өзүн сүйгөнүн эмес, бөлөк ата-энеси тапкан кыз менен бактылуу болсо боло алат депчи. А мисалы үчүн ал менен бактылуу болбой калсаң кандай кыласың? Бактылуу Ал экөөңөрдүн жылдызыңар, мисалы үчүн ал экөөңөр өмүр сүйлөшпөсөңөр, ал экөөңөр жылдызыңар кээ бир адамда келсе, кээ бир адамга келбейт да. Мисалы үчүн сен бактылуу боло албай калсаң кандай кыласың? белгисиз маршрут болот анда. Мен мектептин президенти болом, Озак Кызчатчике. Мисалы үчүн мени ата-энем сен ноога чыгышың керек деп кыйнабайт да. Мисалы үчүн мен могу балага турмушка чыгам деп, же болбосо ата-энем менен кеңешип, эми кыскасы айтканда, ата-энем мени кыйнабайт да, могу бала чыгышың керек деп. Сени кыйнабайт. Анан сен мындай да кыргыздын жакшы сөзү бар. Кыз сүйсө калат дейт, жигит сүйсө алат дейт. Анан сени бирөө мындай орточо эле жигит ушул ата-энеңдин колунан сурап барса, ошого чыгасыңбы же башкалар издеп жүрө бересиңби? Жок, андай учурда мен өзүмдүн көңүлүмө жаккан бала бар да. Канчабы? Жок, эми ар бир адам сүйүүгө укуктуу да. Кантип сүйүш керек? Кантип сүйүш керек? Эми сүйүү деген бул эки адамдын ортосунда бири-бирин жактыруу да. Апаң сенин айтса да, кызым күйөөгө чыкканча чейин сүйбөй эч кимди десе кантесиң? Ошого кошуласыңарбы? Жүрөктү тие албайбыз да. Эми ар бир адам Апаңа моюнсунбайсың, туурабы? жок, эми мен айтам да, жигиттерди сүйбөгүлө, деп анан кыздардын бүт баары жок, сүйөбүз деп анан күйөт да. Ошо сенин апаң да айтты да, сен жөнүндө ойлонот да, кызым ушу алдап кетпесин деп анан сүйбөй кызым деп атат. Жигиттерди сүйбө. Жок, кийин күйөөгө чыккандан күйөөңдү сүйөсүң деп атат. Кандай дейсиң? Кошуласыңбы ушуга? Жок, апам мени антип айтпайт. Апам мени жигиттер менен сүйлөшпө деп айтат да. Сүйлөшпө дейт. Ооба. Сен ага болбой эле сүйлөшөсүң. Жок, эми ачык айтканда, ар бир адам эле жаш кыздар деле сүйлөшөт да, ооба, мен сүйлөшөм. Канча менен сүйлөшөсүң? Мен бир эле жигит менен сүйлөшөм. Бир эле жигит, э? Канча жыл болду? Бир жыл болуп калды. Бир жыл, э? Демек, бир жылдан кийин турмуш курууга даяр, Чачыкей. Жок. Жок, эми ал кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, эми биз жигитке ишенесиңби сени келечекте алат деп, же жөн эле сени алдап жүргөн жокпу? Чачыкей эми жакшы окуйт же президент деп. Жок, ишенем. Ишенет, э? Ишенет экен. Асырын аке. Мен бул конокко мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суроо бергим келип атат да. Сиз жанатан бери бир суроолор берип атпайсызбы окуучуларгачы, жаштарга? Мындай сүйбө десе сүйбөйсүңбү, анан кийин сүйбө десе сүйбөй кой депчи. Мен мындай айттым, сизден сурагым келип атат да, мындай бирөөнүн жан дүйнөсүнө сиз мындай бийлик кыла аласызбы? Жок, мен ата-эне катары айтыш керек да. Ата-эне катары ата-эненин колунда бийлик да. Кыз күйөөгө чыкканча ата-эненин колунда бийлик. Ата-эне айтканга укуктуу. Ата-эне айтканга укуктуу. Кызым сүйлөшпө дегенге туурабы? Туура. Ошону айтып атабыз биз. Ата-эне катары. Дагы бир суроо берейин да сизге. Азыр мындай Кыргызстанда
менде мындай далил факт бар да. Сиз жана дискотеканы дагы мындай терс мааниде айттыңыз да. Мындай жаман ыкпас нерселер көп болот депчи. Бизде мен өзүм билем, бул жана акем 2004-жылы менден агамчы Ысык көлгө лагерге барганда, анан ошол жакта жүргөндө мындай дискотекаларды атайын өздөрү уюштуруп өткөрүп беришкен да. Анан кийин мындай болгон учурда мындай кайчы пикирлер жаралып атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Мындай дискотеканы сиз мындай өзүңүз ыплас нерсе катары эсептейсизби деп билгим келип атат. Жаштар сүйлөсүн азыр. Мисалы мен берден мындай бул теманын ичинде эмес, бирок баары мындай да. Мисалы дискотекада мушташтар болуп атканын угуп атабыз. Аерден наркотик таратып-аткандарын угуп атабыз. Шаарда дискотекада. Берге мүмкүн жете элек, бирок шаарда көп мушташтар болуп атат, кыздарды зорлуктагандар болуп атат, дагы башка нерсе болуп атат, мушташып өлтүргөндөр болуп атат. Мисалы ата укса да, бул токойдо карышкыр бар экен. Анан ата эмне дейт кызына, баласына? Токойго барба дейт да, туурабы? Анан кийин мисалы биз уксак, бир карышкыр бирөөдү жеп кетирсе, биз балдарыбызга айтат, барба карышкыр бар экен деп. Анан биз уксак, дискотекада ушундай мушташ болот десе, биз балдарыбызга, кыздарыбызга эмне дейбиз? Барба кызым дейбиз да, барба балам дейбиз. Ошондой эле болот да. Менин атым Айнура, мен бул Мамуров мектебинин 11-классында окуучусумун. Мен буга ата-энеден жакшы жагы да бар, ата-эне мындай ар бир адам бул турмушта түз жүрөт деп айта албайм да. Албетте жаңылышат, ата-энелер да кээ бирде жаңылышат да. Мисалы үчүн бул адамга турмушка чык деп айтканда, бул экөөнүн ортосунда, эки жаштын ортосунда сүйүү болбогондон кийин ал турмуш курула албайт да. Бул үй бүлө бала бул сүйүүдөн курулат деп ойлойм. Урап калышы мүмкүн, Урап калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мейли турмушка берип койсун ал кызын башка балагачы. Ал экөөнүн ортосунда сүйүү жок болгондон кийин, жакшы көрүү сезимдер жок болгондон кийин, убакыт өткөндөн кийин шыр чатактар болот. Бул үй бүлө бузулуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн мен сизге да суроо бергим келип атат да. Эгер сиз кызыңызды ошентип бирөөгө кудалап ушуга чыгасың деп айта аласызбы? Бере аласызбы ошентип? Мен ошентип берем. Менин кызым даже сүйүү жөнүндө ойлонбойт. Мен мисалы айтсам, мынуга чык деп. Ошого чыгат да. Ал кызыңыздын бактысы кандай? Кийин экөө урушуп, талашып, ажырашуу пайда болот дейм буданчы. Мисалы кандай карасаңдар? Силер ойлоп атасыңар эме деп, үй бүлө куруудун максаты сүйүү экен деп. Албетте сүйүүдөн жаралат деп ойлойм да. Эмне сүйүшүп үйлөнгөндөр ажырашпайбы? Ал Бактысыз калбайбы? Ал бир 100 адамдын бири болуш керек. Албетте мындай сүйгөн адам бири-бирин сыйлайт. Алар бири-бирин түшүнүшөт. Сүйбөгөн адамдар бири урушат, күндүгү ар кандай эме болот, көңүл калуу болуп, ошондон ажырашуу пайда болуп атат. Мисалы сүйбөгөн адам, азыр сүйүп жүргөндөрдүн көбү кидайт этип кетип атат да. 2 жылдан кийин кидайт этип кетип атат. Каяка кетип атат сүйүү? Ал сүйүү бир андай сүйүү бар. 80-90% ушундай болот. Сүйөм дейт, тим эле өлөм дейт, күйөм дейт. Анан карасаң ажырашып кетип атат. Мен андай кошула албайм. Бул сүйүү деген туруктуу адамдар деле бар, андай адамдар деле бар да мындайданчы. Демек ата-энеңе ишенбейсиң, туурабы? Ата-энеге ишенбейм деп айта албайм, бирок 50% ишенем. Укпайсың да бирок баары бир. Азыр чыкты укпайсың, туурабы? Ата-энем мага антип чык деп айтпайт. Бул эми турмушта көрүнүп атпайбы? Бирөөгө кудалап койдуң, бул ал турмушу кийин бузулуп атат да. Ал кантип эле ата-эне бир кызынын же баласынын Жок, сүйүп деле бузулуп атпайбы? Сүйүп үйлөнгөндөр деле бузулуп атпайбы? Билбеткем, сүйүп үйлөнгөндөр деле бар, бузулгандар деле бар да. Демек Айнуранын айтуусу боюнча ушундай. Мен атым Аликов Фарсбек, 8-класстын окуучусумун. Ата-эне бардык нерсе жактан эле жакшы боло бербейт да. Кемчиликтер дагы бар. Алар деле бизге окшоп өскөн. Алар Ата-энелердин дагы ката кетиши мүмкүн, кетет. Алар деле кудалашып койсо, мисалы, байлыгына карап кудалашып койлу мейли. Байлык деле колун кири кетет да ал кайра эле. Может сүйүп ал колунда жок болсо, ал экөө биргелешип иштеп, биргелешип кеңешсе, алар деле өнүгөт деп өсөт алар деле. Демек экөөлөп иштесе күч бирдикте алдыга жылышы Сен мүмкүн. акылдуураксыңбы же ата-энең акылдууракпы? Жок, ата-энем мисалы алар кудалашып кою менен анын бирге өсүп, бирге анын ички дүйнөсүн көргөн эмес да. Көрбөсө ал каяктан бир байлыгына карап эле кудалашып койду да ал. Деп ойлойсуң, Ата-энең көргөн эмес, сокур көзү. Жок, сокур болбосо деле мейли өңүн түзүнө жакшы бала экен дейсиң. Жок, мисалы ата-энең көрдү да, ата-эне бирөө иштер өзүнө бар. ойлош керек да. Кийин мага күйөө балам кантип мамиле курат, кантип неметет деп. Мындай ага ата-энеге да кайра кайрымдуу болуш керек да, күйөө баласы, кыз баласы. Анан кийин жөнү сыртына ичине кызыгып немет койсо, байлыгына кызыгып койсо ал болбойт. Ата-энең ойлоно албайт, муну кайрымдуу болот же болбойт деп.
Жок, ата-энеде кемчилик дагы бар. Ата-энең ойлоно албайт, мынау кызды көрүпчү, мынау кыз жакшы кыз экен, адеби жакшы экен, энесин тарткан жакшы эме экен, жакшы билип экен деп ойлонгон жок, ата-эне. Ойлонбой эле келип туруп, балам, мунуну алып келчи дей берет, Ойлонобу, ата-энең ойлонбойбу? Аягында ойлонот, бирок баланы ойлонбосо ал кантип жашайт ал? Аягында кеч болуп калышы мүмкүн, ойлосо. Сен жөнүндө ойлонгон эмес, ата-энең, энең сен жөнүндө билбейт эч нерсе. Мисалы өзүнө эле карап, может, ушул мага жакшы күйөө ала болот экен, кыз болот экен десе, балага кантип мамиле жасайт? Анын билген жок да кантип эмне кылып мамиле жасаарын. Может, ага терс мамиле жасайттыр. Бир кишини билем да. Баласы эч нерсеге мындай жөндөмү жок болчу да. Анан үчүнчө ушуга бир тыңыраак бирөө тапсам деп, анан акыры бирөөдү алып беришти да. Бирөөдү. Анан кызык ушундай болду, баласы 3 күн качып жүрдү да. Кыздан, келинчегинен. Келинчегинен 3 күн качып жүрдү. Анан азыр болсо смертельный сүйөт да. Ал ата көрдүңбү? Ата баласын билет, атасы баласынын косягын билет. Мынау балам буга тың келин алып бербесем жарабайт деп. Бири-бирине кийин тил табышкандыр, может, алар. Бири-бирине кийин экөө биргелишекте жакшы кеңешип келишкен бармак оройт дегендей кылып кеңешип кийин, может, жакшы кийинчерээк коалиция түздү окшойт анда, жаштар сүйлөсүн. Бул жерден айтып атпайсызбы, ата-эненин сөзүн угуш керек депчи. Буга деле кошулам, мен ата-эненин сөзүн угуш керек. Ата-эне деле өзүнүн баласынын бактысын ойлойт да. Ушулга жакшы келин болот, ушул жакшы мага келин болот деп тандашат да. Анан сиз деле айтып атпайсызбы, ошо кызымды мен ошентип берем деп, жана ошо кызыңыз азыр бактылуу? Бактылуубу же бактылуу эмеспи? Может, сиздин деле кызыңыз айтаттыр, атам мен ушуга эмнеге бердиңиз эле, мен бактысыз болуп атам деп. Ички жан дүйнөсүндө ошондой сезимдер бардыр да кызыңыздачы, бирок сизге айта албайттыр. Сиз ошону байкайсызбы, кызым бактылуу эмеспи деп? Же сизге болду, сен тезиң бар деп ошентип коюп? Мен ойлонсом, сүйлөшөм, көргөзөбүз да. Келечегин ойлоп айтпайсызбы? Сиз мейли өлөсүз по-любому. Бардык өлүм акты. Өлүм акта. Жок, өлүм акта. Сиз өлөсүз. Кийинки экөөнүн мамилесин ойлоп атпайсызбы? Берип салдыңыз мейли. Сиздин көзүңүзчө жашынакай жашасын. Андан кийин может бала чагасы калганда жетим калтырып кететтир, таштап кететтир. Жакшы нерсесин мындай жакшы нерсесин ойлой эле, жаман нерсесин байлыгын гана ойлоп атпайсызбы сиз? Байлыгына карап берип коюп атасыз, туурабы? Жаштар сүйлөсүн. Ошол кызыңыздычы? Ошо тандалган күйөө балаңыз, сиз барда, мисалы үчүн, сиз барда ошо кызыңызды бактылуу кылып жакшы алып жүргөн, сиз жок болгондон кийин ага жаман мамиледе кылып башташы мүмкүн да. Эми ата жок, мындай тиндей депчи. Ошо сиздики да мындай туура эмес болуп калат да, ошону заставить этип берген. Мен карап атам да, ата-энеси жакшы болсун. Жок, ата-энесин тарткан болсун. Атасын кырып, энесин көрүп кызын ал дейт. Мен атасын, энесин көрүп атам. Энеси аябай кызыңыз анын ата-энеси менен жашабайт да. Алардын деле ата-энеси өлөт да. Бала менен жашайт да, турмуш бала менен болот да, ата-энеси менен жашабайт да. Агай, алар илгеркилер мейли ошонусун өзөп атпайсызбы, көрүпчү? Азыр кандай болуп атат анда? Көрүп өскөндөр ушундай болуп атабы? Илгеркилер жашынакай эле жашаган, туурабы? Мейли ошентип көрүп жашынакай жашасын, азыр кандай болуп атат анда? Жакшы. Жооп берип коюңуз менин сөзүмө. Азыр илгери деген эме боюнда болгондо эле бири-бири менен кудалашкочу да. Азыркы жаштар андай эмес. Боюнда болгондо да? Эме мисалы үчүн тиги кийин үйлөнүшү да. Азыр эме заман андай эмес да, азыр 21-кылымда. Ошондон кийин азыр эч бир ата-эне деле башка менен үйлөндүрбөйт да. Мисалы үчүн биздин айылда андай болгон эместир. Бирок байлыгына караган бул байлык бир паста эле эме суудай эле куюлгандай эле агып кетет. Бул байлыкты карабай эле бул эме сиздер ата-энелер жакшы деле айтып атпайсыздар, бул ата-энелер деле может баласы жамандыр, ата-энеси жакшы болсо делечи. Анан бул байлыгына карап деле үйлөнтүп койгон деле жаман бул. Кедей болсо деле экөө бири-бири менен жакшы болсо, булар кийин өзүнүн байлык куруп алышат да. Азыр бирок мисалы шаарда кыздар байлыгын карап чыгат да. Кыздар бай балдарды сүйүп атат. Жана мүчүмпелерди көрөт. Аларды дагы сүйгөндөр бар да, алар башкалар да. Азыр айылдагылар андай эмес да. Алар да шаардагылар да. Карабайсыңар, кедей байын карабайсың. Кедей байын карабайсың, ал жүрөк табат да анчы. Жүрөк табат.
Мен 10 класстын окуучусу Тургуналы кызы Алия. Бул бардык жерде мисалы ата-эне кечки ар кандай отуруштарга барбасын, дискотекаларга кирбесин деген дагы бардык ата-эненин ою жакшы жака да. Анткени ошол кечки отуруштун дагы өзүнүн тарбиялык мааниси бар да. Ал эми бул жерден айтылып атпайбы, мисалы байлыкка карап берип койсун депчи. Ар кандай ата-эненин түшүнүгү ар кандай, бирок ошолордун бардыгы балам жакшы болсун, балам мындай бактылуу болсун деп ойлошот. Ошо Алия жана тарбиялык мазмуну бар, ошо айтып өтсөң. Тарбиялык мааниси бар дегени мисалы кечки отуруштарда отурганда ар бир адамдын өзүнүн кандай экени ички дүйнөсү ошол жерден ачылат да. Ким кандай отурат, бири-бирине болгон мамиле, кандай мамиле кура алат адам менен, ошолор бардыгы байкалат. Ал эми байлыкка карап кыздын баласын байлыкка карап турмуш курдуруу бул ал эки жаш тең, жаш да ал экөө тең. Алардын колунда жокпу, ортодо сүйүзү барбы, алар байлыкты өздөрү куруп алышат. Алар анткени байлыкты өздөрү жаза алышат. Алар жаш, ден соолуктары чың, акыл эс жагынан тарбиялап турган ата-энеси бар. Ошондуктан бул байлыкты ар бир адам өзү куруп алат. Ал байлыкка карап турмуш кылуу Демек, байлыгына карабайсың, Албетте. Сенин ата-энең ойлогон жок, Бул кантип байып бул бүгүн случайно эртең кайра чогулуп кетти, ата-эне ойлобойт эч нерсе. Сенин келечегиң жөнүндө ойлогон ата-эне ошону ойлонбойт. Мен алпак бөлөт тоголок мээнет менен кылган нерсе бул адамга жармашып калат да. Эми ата-энем бул Алия, сен сүйлөшкөн жигитиң барбы азыр? Мен чоң кызга суроо да. Сенин ата-энең сенен караганда жакшыраак ойлонобу же сен өзүң жакшыраак ойлоносуң? Турмуш жөнүндө. Албетте ата-энем ушул жашка келип ал көп нерсени көрүп калганда, мага караганда ата-энем жакшы түшүнөт. Адамды сынаганда ата-энем жакшы билет деп айта алам. Жакшы. Мен Темирбек кызы Мерим 11 класстын окуучусумун. Бул ар бир ата-эне баласына болобу, кызына болобу эч качан жаман нерсе каалабайт да. Ал ар дайым жакшы болсун, ушул балам, ушул кызым жакшы болуп, келечекте өзүн жакшы жолдоп кетсин, жашап кетсин деп ойлойт. Бул жерден айтылып атпайбы, эч качан мисалы ата-эне буга тиесиң же болбосо бул кызды аласың деп койгон бул туура эмес деп ойлойм да. Башка тарбия берсин, башка жагынанчы мисалы жаман жактарга баспа деп булар туура. Ал эми ушул кызга тиесиң, бул экөөңөр жашайсыңар деген бул туура эмес менин оюмчачы. Туура эмес, Урматтуу жаштар, азыр биз ушул жыйынтыктап турган учуруна келип калдык. Андыктан ушул кыска нуска өзүңөрдүн оюңарды тактап, кайталабай айтсаңар. Мен ушу Мамыров мектебинин 10 класстын окуучусумун, Самат кызы Нуризат. Мен бул ата-энем айткан немеге макулмун деп айтам. Сүйлөшкө турмушка чыгасың дегенгечи. Себеби дегенде баардыгы эле айтып атпайбы байлык депчи. Бул байлык болгону менен ата-эне бул байлык анан тиндей деп ойлонбойт, анткени кыздын же баланын келечегин ойлойт. Бул жерде ал бала балким жакшы болуп калышы мүмкүн, баардыгы эле айтып атпайбы жаман бала депчи, андай болушу мүмкүн эмес. Мен ушул нерсени турмушума кездештиргем. Болгон ошондой. Ошондой нерсе болгон, ата-энеси кудайлашып келип, анан кыз ошо бала менен сүйлөшүп, немелер келишип, анан турмуш куруп, аз бактылуу эле жашашат. Мен да ошентип ойлойм, мен ата-энемдин эч сөзүн артка кайтарбайм, анткени мен ата-энеме урмат сый көргөзөм деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн. Мен Нурзат эжеге суроо бердим. Нурзат эже, сиз мисалы үчүн сизден 1 жаш кичүү бала барып деле сизге кудайлашып бересизби? Андай болушу мүмкүн эмес да. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Бирок мага жаксы, албетте ата-энем сөзүн артка кайтарбайм. Ата-энем сыйлайм анткени менчи. Демек, ата-эненин сөзүн эки кылбайсың, Ата-энеңе ишенесиң, туурабы? Ишенем, ооба. Ата-энем мени андай жолго алып барбайт. Азыр эми талашып атпайсыздарбы мектенчи? Мектейлер азыр кыздар айтпайт мектейлерчи, ата-энелерчи көйгө тий депчи ошо балагачы. Балдарга айтышы мүмкүн да. Могу кызды аласың дегенде алышы мүмкүн. Сен кандайсың? Мен алат эле болчумун. Ата-энеңе макул болсун. Айбек. Демек, Айбек алат деген кызды алганга нак. Сен ата-энеңе ишенесиң, Ишенем. Туура тандайт деп. Туура тандайт. Мен Куржимбаева Тангүрү, 10 класстын окуучусу болом. Мен бул жерде ата-эне жана баланы күнөөлөп атасыздар, бирок ата-эне деле бизге караганда көп жашаган, көптү билет. Жаман киши менен да, жакшы киши менен да мамиле курган. Алар мисалы ал баланын кандай жүрүшүн
кандай турушун ата эне билет. Ал ата эне барып эле сен ал кызга айтпайт, сен тей, ушу менен жаша деп. Биринчи мамиле куруп көр. Ушу жакса кызым сен тей дейт. Жакшы бала мен кеңешим боюнча ушуга турмушка чык деп айтат. Мындай кыстап айтпайт да, сен ушуга чык деп. Чыгасың деген ата энени мен кездештирген эмесмин. Жаштар сүйлөсүн. Эмеде бул жерде көптөгөн сөздөр айтылып кетти. Бул биз деген кудалашып беребиз деп атышат да. Майлы кудалашып берген учурда деле ошо кыз ошо бала менен бактылуу болуп жашап кетишке умтулуш керек да. Неге дегенде Канча умтулат? Неге макул кудалашып алып кетет, тил табыша албайт дейт. Неге тил табыша албайт? Макул кыз ошо кыз менен балага бир азга убакыт берсин, экөө сүйлөшүп тил табышат. Экөө ички дүйнөсүн билишет. Ошого келечекке умтулуш керек да. Ошо кийин келечегин ойлош керек. Кийин балдарын кантип тарбиялашка, кайра буттан кантип турушкачы. Ал нерсе деген кичине нерседен башталат да. Мисалы үчүн, биринчиден үйлөнүштү. Ошонун кийин үйлөнгөндөн кийин жашаганга жер жай алыш керек дегендей болуп, ошо кийин балалуу болгондон кийин ошолор багышка даяр болуш керек да. Ошо бул жерден ата эне деле күнөөлүү эмес. Эмне үчүн ата эне күнөөлүү болуш керек? Биз деген чоңойгучу ата эненин ак сүтүнөн чоңойдук да. Анын ак сүтүн акташ керек, ата энелерди кайгыртпаш керек да негизиненчи. Биринчи очередь ошо келечекке умтулуу болуш керек. Менин атым максат болот. Мисалы, бул жерде ата энени угуш керек деп айтып атасыздар да. Бул жерде мисалы сиз деле өзүңүз жаш кезиңизде болуп атасыз да. Бир сиз аябай жакшы окуйсуз, анан бир жакшы окуган кызды сүйөсүз, ал да сизди сүйөт. Сиз экөөңүздөрдүн максатыңыздар бар, бир пландар бар. Экөөңүздөр үйлөнүп бир бөлөк жерлерге барып, жерди изилдейбиз деп атасыздар. Сиз ушинтип аткан кезде сиздин апаңыз карып калган болот. Анан апаңыз идиш аяк жууганга акыбалы келбей ошо окубай турган эле кыз алып келип мага колума кол, бутума бут болсун десе, сиз ошо кызды аласызбы? Барыз да алыш. Берки сүйгөнүңүз эмне болот? Сүйгөнүңүз калат. Пландарыңыз эмне болот ошо? Бала сүйсө алат, кыз сүйсө калат дейт. Мисалы, ата эненин баланын парзы бар болот дейм. Парзы болот. Баланын ата энени багыш, караш парз болот атат. Атеги кыз может быть жанагындай илим окуйм деп, мен сенин пиалаңды жубайм, атаңды, энеңди карабайм. Жок, сиз пландарды таап, ошо жерди изилдегенден кекиртектен акча табасыздар да. Ошо акча менен биз ата энебизди багабыз деген ойлор болчу да. Сиз ошо кайта кандай кыласыз? Жаштар сүйлөсүн. Нянка менен алып багамдатсың сен. Ким кара, кийимин ким жуат? Мисалы жана сиз айтып кеттиңиз да, бул жерден сүйүү деген мисалы балдар силерди алдап кетет депчи, кидайт этип кетет дедиз да, кыска кеп менен айткандачы. Анда сиз деле сүйгөн кызыңызды таштап кидайт этип кетипсиз да туурабы? Мен укпай калдым. Сиз да кидайт этесиз да кызыңызды, анда сүйгөн кызыңызды. Мен Кадырбеков Өмүрбек, мен бул акенин айтканына кошулам. Себептен ата эненин биз укугу бар, биз кичине кезинен чоңойткон, баардык эмени кылган, түн уйкудан калган көптөгөн эмелер бар. Ата эненин укугу бар, биз сен жашайбыз деген. Биз ага баш көтөрүп сөйлөгөнгө акыбыз жок. Айтарым ушул. Жаштар сүйлөсүн. Ата эне айткандан угуш керек, менде далилдер бар. Мен өзүм бир турган эжем ошондой көзү ушу кызды аласың деп атасы айтыптыр. Ошо жестем ошону мен эжемди алган, кудалашып эле алышкан. Ошо бактылуу эле жашап жатат азыр. Бактылуу, таалайлуу, Жаштар сүйлөсүн. Бул бүгүнкү темабызга мындай корутундуу сөз айткым келип атат. Албетте биз деген 21-кылымдын жаштары бул тарбиясыз эмес, тарбиялуу ата энелердин айтканын угат. Мен буга улуу акындарыбыздын мындай ырын мисал кылып кетким келет да. Өкүмдар бол бүт дүйнөнү ээлеген, өзүңдү сез көк тиреген сенемен, туткасына айлансаң да калкыңдын, туулганыңды тана албайсың энеден депчи. Эне ата деген бул балага турмушунан алган тажрыйбасын үйрөтөт. Ал эми бала деген аны кабыл алган, ошого сугарылууга муктаж адам деп эсептейм да. Жакшы, мына Кудай буйрса биздин жаштарыбыз, окуучулар жыйынтыктап бүттү. Эми анда урматтуу Өзбек ажы ушул окуучулардын бир топ сындарын, сунуштарын, суроолорун уктуңуз. Демек, жыйынтыктап берсеңиз, бүгүнкү тема азыркы жаштар туура айтыштыбы же кандай кылабыз, канткенде оңолобуз? Мен айтарым, ошо мына азыркы талкуудан көрүнүп атат.
ошо биздин балдарыбыз кыздарыбыз көбүнчөсү ата энелердин пикирлери менен макул болбойт экен. Ата энелеринин өз балдары жөнүндө ойлоноруна ишенбейт экен да көбүнчөсү. Анан ошо азыр биздин жаштарда ушундай эмеси көп болуп атат. Бул эми жанагындай чоң маселе да, бирок чындыгында биздин балдарыбыздын арасында ошо ата энелерди сыйлоо аябай начар болуп келатат. Мисалы каяш айтуу көп болуп атат. Ата энелерди ыза кылуу, ата энелердин акчаларын коротуу, ата энелерди ар кандай майрамдарга мажбурлоо аябай көп болуп атат. Анан мен ушу жаштарга айтат элем, бир аздан кийин эле силер да ата энелер болосуңар. Ошо биздин кыргыздын макалы бекер эмес, балам балалуу болгондо билесиң деп. Ошо мисалы көп жаш кезде акылдан да сезим күчтүү болот. Анан ошон үчүн жаштар көбүнчө сезимге алдырат. Ата эне болсо ошо өзүнүн тажрыйбасын билет, ошон үчүн ата эне балага жакшылык каалап, ошо ата эне балага караганда көбүрөөк ойлонот. Ата эне даже бала өзү жөнүндө билбеген нерсени билет. Анан ошон үчүн ата эненин тилин алыш керек, ата энеге кызмат кылыш керек. Өзгөчө эркек балдардын мойнунда парыз ата энени багуу. Эгерде сүйөм деп эле ээрчип кетип калса, анда ата энени карабай коет андай бала. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, сиздер Торкен маданият үйүндө жаштардын үнүн сиздер менен чогуу биз уктук. Ушул жаштардын дагы айткан жөнү бар. Балким булар туура айтышты, балким туура эмес айтышты. Чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бүгүн балдар жана ата энелер деген темада сиздер менен чогуу азын олак сүйлөштүк. Бул тема менен бөгөт же болбосо чекит коюуга болбойт. Демек, бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки албетте келечегибиз. Ушул жаштарыбыздан жакшы биз насааттарды дагы ала алдык деген ойдобуз. Атасы, апасы балам дейт, баласы дагы балам кызым дейт. Демек, ойлоно турган, ойгоно турган учур келди. Андыктан ушул жаштарыбызга ийгилик каалап, Жаштар сүйлөсүн теледолбоору кийинки ишембиге чейин коштошот. Саламатта калыңыздар.